Жогорку кеңеш 85 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 1938 жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин биринчи чакырылышы өз ишин баштаган. Андан бери туура 85 жыл өтүп, ушул тапта эгемен Кыргызстандын 7-чи чакырылышына депутаттар иш алып барууда. Ар бир чакырылыш өлкө тарыхында өз изин калтырды. Уважаемые товарищи, депутаты Верховного Совета. Кыргыз парламентинин тарыхы эгемендикке умтулган Кыргыз элинин тарыхы менен тагдырлаш. 85 жылдын ичинде нечендеген депутаттар ар кандай мөөнөттө иш алып барган. Иманалы Айдарбеков жана Абдыкадыр Орозбековдон кийин Совет доорунда Кыргыз парламентин Асаналы Толубаев, Молдагазы Токобаев, Абды Сүйөркулов, Болот Мамбетов, Төрөбай Кулатов, Султан Ибраимов, Арыстанбек Дүйшеев, Темирбек Кошоев, Таштанбек Акматов, Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу аталарыбыз, агаларыбыз жетектеп келген. Ысымдар аталган бул улуу инсандарыбыздын ар бири элдик бийликтин өкүлчүлүк органдарынын калыптанышына эбегейсиз салымдары зор. Өлкөдөгү өзгөрүүлөр, жаңылануулар дал ушул жогорку кеңештин демилгеси менен ишке ашып келди. Анын ичинен Кыргыз ССРнин 12-чи чакырылышынын депутаттары легендарлуу деген ат менен тарыхта калды. Анын курамында илимпоз, окумуштуу, жазуучу, айыл чарбанын өндүрүштүн алдыңкылары болгон. 350 депутат өлкөнүн көз карандысыздыгы тууралуу декларацияны кабыл алып, тарыхый чечим чыгарган. Депутатов 12 созула 12-чи чакырылыштын депутаттарынын Кыргыз мамлекетинин тарыхында татыктуу орду бар. Дал ушул парламент 1990 жылы Советтер Союзунун тушунда суверенитет тууралуу алгачкы декларацияны кабыл алып, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деген аталышты Кыргыз Республикасы деп өзгөрткөнбүз. 1991 жылы 31 августта көз карандысыздык тууралуу декларацияны кабыл алып, Кыргызстанды көз карандысыз, эгемен жана демократиялык мамлекет деп жарыяладык. Бул парламент мамлекеттин бардык символдорун кабыл алды. Кыргыз парламенти өз ишин эки палаталуу, мажоритардык жана пропорционалдуу шайлоо системаларында жүргүзүп келди. Ушул тапта аралаш тутум менен тандалган 90 депутат өз мөөнөтүн иштөөдө. Эл шайлаган депутаттар бүгүнкү реалдуулуктарга таянган мыйзамдарды жазып, анын аткарылышын контролдоого тийишпиз. Кыргыз парламентинин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып, өзгөчөлөнтүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат, бардык жыйындар, талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени жогорку кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет. Быйыл жогорку кеңеш 85 жылдык мааракесин белгилөөдө. Ага карата эл аралык конференция өттү. Ага 3 бийлик бутагынын өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана КМШнын парламенттеринин жетекчилери катышты. Шериктеш өлкөнүн делегация башчылары Кыргыз парламентинин ордун, ролун белгиледи. Жогорку кеңештин 85 жылдыгы шын мәнинде елдің мерейі. Бұл берік мемлекеттіліктің жарқын көрінісі. Осы уақыт ішінде Кыргыз парламентаризмі түрлі кезеңді бастан өткеріп, өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Это праздник не только наших братьев кыргызов, но белгиленип жаткан маареке бир гана кыргыз эли үчүн эмес, бүтүндөй биздин парламенттик үй бүлөбүзгө тиешелүү майрам. Акыркы ондогон жылдар аралыгында биздин мамлекеттер биргелешкен жолду татыктуу басып өтүштү. Эки тараптуу өз ара аракеттенүү терең жана көп кырдуу мүнөзгө ээ болуп, парламенттер аралык алакалар да жигердүү өнүгүп жатат. КМШнын парламенттер аралык кеңешинин алгачкы жыйыны 1992 жылы Бишкекте өткөн. Кыргызстанда ассамблеяны уюштурууга байланыштуу бардык негизги чечимдер кабыл алынган. 31 жылдын ичинде КМШ ПА жүздөгөн моделдик мыйзамдардын долбоорун иштеп чыкты. Биздин өлкөлөрдүн негизи проблемалары окшош, да? Негизи биз эми Советтер Союзунан чыккан өлкө болгондон кийин биздин жанагы укуктук базаларыбыз дагы окшош болот. Ошон үчүн бул өтө чоң баягындай аянтчада бири-бири менен тажрыйба алмашканга, бири-бирине жардам бергенге азыр ушул өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Ар бир мамлекеттин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир мамлекеттин өзүнчө кызыктуу темалары бар. Биз менен өнөктөштүктө бул ар кайсы чөйрөдө болгону менен, бирок обмен опытом деп коебузго, мындай ошолордун баардыгын керектенисинде чоң рөлдөнөт.
Парламент элдин үнү. Мындай пикирин Акылбек Жапаров билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы жогорку кеңеште айтылган ар бир сөздүн салмагы бар экенин, ЖКнын чечимдери, билдирүүлөрү кынтыксыз аткарылууга тийиш экенин белгиледи. Адилеттүү мамлекетти бакубат коомду курууда жана туруктуу экономиканы түптөөдө биздин эгемендүүлүктү, биздин каада салтыбызды, нарк маселебизди, көөнө баалуулуктарыбызды сактоодо элдин бузулбас биримдиги алдыңкы баскычта турат. Бул биримдик алды менен эл жакшылары, эл өкүлдөрү чогулган жерде ийире отуруп түз чечкен ордодо көрүнөт, башкарылат, тескелет. Ал ордо азыр жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүнө багытталган долбоорлордун башында туруп, эл аралык интеграцияны арттырууга багытталган бардык демилгелерди колдойт. Бул тууралуу төрага Нурланбек Шакиев билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.